эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевди чакырганбыз. Ошондой эле коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков агайды чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле суроону биз Камчыбек агайга берсек, ошо сиздин пикириңизди уксак, азыр коомчулукта эки ачап пикир болуп атат да. Карантинди узартыш керек, себеби эл чыдабай калды деген да пикирлер бар. Ошондой эле азыр элди кое берип жиберсек көчөгө, анда ушул кезге чейинки биздин кылган аракеттерибиз, эмгегибиздин баары текке кетиши ыктымал деген да коркунучтар айтылып атат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Чынында бул өзгөчө кырдаал же карантиндик убакыт деген эмне? Бул айла жоктон түзүлгөн кырдаалга киргизилген биздин мамлекетибиздеги президент указ менен киргизилди. Негизги себептерин азыр баарыбыз билебиз. Бул ушу өтө коркунучтуу, өтө жугуштуу коронавирус инфекциясын жалпы элге эле тарап кетишин токтотуу болчу да. Муну менен ошо элибиздин ден соолугун, кээ бир адамдарды ошол өлүмдөн сактап калуучу жол болчу да. Мына 25 марттан баштап бир айдан ашык убакытта Кыргызстан ушул өзүнүн баягы негизги койгон максатынын негизинде иш алып барды да. Бул баягы ушул инфекциянын тарап кетишин токтото алдыкпы деген биринчи суроого жооп бергибиз келет да. Биринчи күндөрдөгү ошо динамиканы карап көрсөк, күнүнө өзүш пайда болгон да. Эгерде мына 10 күнүн ичинде, эгерде биринчи 10 күндүктө 100 кишидей өссө, кийинки учурларда баягы абдан көп өзүү болгон да. Ошону менен бир айдын ичинде биз азыр ушу пикке жеттик деп айтсам болот да, жаңылбайбыз да. Ушундай эле чечимге баягы специалисттер, чет өлкөдөн келген биздин коомдук көзөмөлдөөчү ишмерлер дагы айтып кетишти да. Анан азыр эми кандай сиздин берген сурооңузга жооп берсе болот. Биринчи, муну карантинди узартуу же узартпаш үчүн эң негизги бул эпидемиологиялык ситуация да. Мына өзүңүздөр кийинки убактардагы динамиканы көрсөңөр, акырындап өсүштүн токтолгону пайдалуу болду да. Экинчи дагы бир нерсе, биз келген ошо инфекциянын келген жолдору дагы жабылды да. Көбүнчө мына өзүңүздөр билесиздер, баягы чет элкеден келген жарандар, ошолордун контактларына тараган. Азыркы учурда ошол жол дагы бүгүнкү күндө токтотулду да. Азыркы кооптуу учурду эмне түзүп атат? Азыркы кооптуу учурду ошолордун келген контактлары, бирин серин баягы келген биздин чет өлкөдө калып калган жарандардын келгендеринин арасында болуп атат да. Муну менен биз ошо өлкөдөгү эпид ситуацияны бүгүнкү күндө локализовать эттик десек болот да. Ошону менен катар алардын контактылары дагы бүгүн такталды да. Муну менен биз мындан аркы ишти ошо ачактарда алардын контактылары менен жанагы обсервацияда яткан адамдардын баягы оордун алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүш керек да. Экинчи маселе дагы бир кооптуу нерсе медицинада. Биз ошо коронавирусту дарылоо боюнча дагы бүттүк дүйнөлүк саламаттык сактоо системасынын баягы технологиясы менен, өзүбүздүн технологиялар менен бүгүнкү күндө ошол дарылоонун дагы жолдору жолго коюлду да. Дары дармектерибиз дагы бүгүнкү күндө мурун башында караганда азыр баягы калыптанды да. Анан булардын баардыгы медицинский аспектилердин баардыгы бүгүнкү күндө жолго коюлгандан кийин кийинки маселе бул экономикалык маселелер, анан кийин социалдык абал, андан кийинки биздин баягы психологиялык абал болуп атат да. Эми мына экономический абал боюнча биздин бүгүнкү коомдук белгилүү адамыбыз Кубанычбек Исабеков кеңирээк токтолсо керек. Мен мына социалдык абалга дагы токтолгум келет да. Ошол эле мына медициналык мекемелерге келип дарылануу кыйын болуп калды да. Кээ бир баягы өткүр учурлардан башка, мына плановый операциялары же болбосо кээ бир көйгөйлүү учурлар менен келип кетүү дагы абдан кыйналып калды. Эл баягы уже өзүнүн немесине келип калды да.
Ошон үчүн азыркы учурда бул нерсени дагы биз анализдеп элди ушул немеден куткарышыбыз керек да. Анан психологический абал. Психологический ситуация дагы мына ошол эле мына Хубей провинциясында Уханда чыккан ситуацияларды карап көрсөк, ал жерде дагы вот баягы ушундай карантинден кийинки психологический абалдар абдан курчуп кеткен да. Бул маселени дагы бүгүн биз таразалап, анан ошодон кийин ошолордун баардыгын мен айткан нерселердин баардыгын эметкенден кийин барып гана биз чечишибиз керек да. Бүгүнкү учурда мен ойлойм, азыр өкмөттүн жанагы поэтапный деп атпайбы, же болбосо шаг за шагом чече турган учурга келип калдык да. Биз ошо поэтапно пошагово чечкенде дагы бүгүнкү жетишкен баягы ийгиликтерибизди унутпашыбыз керек да. Жанагы эпидситуация, гигиеналык мероприятиялар, жана көптөгөн өздүк гигиенаны сактоо жолдорун чогултуу, анын үстүнө азыр мына ороз учуру болуп атат, баягы бири-бирине ифтарга барууну ушул жолдорун дагы катуу тартипке салып туруп, анан поэтапно, пошагово биз акырындан нормальный турмушка өтүшүбүз керек да. Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Себеби биздин коңшу мамлекеттерибиз дагы узарткан учурлары болуп атат да. Биз да алардын жолун жолдошубуз керекпи же өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керекпи? Ар бир мамлекеттин өзүнүн жолу бар. Эми азыр врачыбыз аксакал айтканга каршылар да, көрүүчүлөрдөн бар. Мен айтканга да каршылар бар. Бирок биз эң негизгиси түшүндүк азыр могу дүйнөлүк илдетте коронавирустан кимдин ким экенин билдик. Кандай кемчиликтер мамлекетте болду, кандай оңдосок болот. Мисалы врачтарда, мугалимдерге биз эң аягында бюджеттен акча бөлүнчү. Дүйнө жүзүндө адамдын ден соолугу биринчи орунда турат да. Андан кийин тиги төрөлгөндөн баштап балдардын тарбиясы, илимди билимди кылышы бул мамлекеттин фундаменти, мамлекеттин стенасы да, келечеги да. Биз ушу эки тармакка көп көңүл бөлүп келгенбиз. Үчүнчүсү бул укук коргоо, адамдын укугун коргоо. Мына азыр баары белгилүү болду. Врачтар жылаңач жүрдү. Азыр 200гө жакын врачтар, медсестралар ооруп атат. Коронавирус жугуп калды. Себеби даярдык болгон эмес. Азыр дагы мына күндөн күнгө саны көбөйүп атат. Реанимацияда жаткандар болуп атат. Бакчылар 3000, 4000, 5000 алган айлыктар медсестраты, врачтардыкы мына эмне болду? Мен өзүм обсервациядан көрдүм аларды. Жылаңач жүрүштө эчтекеси жокчу мына. Бир жардам бере турган мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Демек биз эгер келечегибизди ойлосок, биз кайсы тармактарга көңүл бөлүүчү жакшы ой пикир, анан бул турмуш өзү көргөздү. Саламаттык сактоо, билим берүү тармагы, анан бул укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагычы. Мына укук органдарынан 12си жатат. Реанимацияда жаткандар да бар. Күнбү, түнбү, ысыкпы, суукпу, мына ушул кишилер жүрдү да. Ошон үчүн бул кишилерди төргө өткөрүш керек дайыма. Кудайдан кийинки эле врачтар, анан мугалимдер деп айтышыбыз керек. Биз муга көңүл бөлөбүз. Анан башка жагын айтканда, мына 1,5 миллиард калкы бар, 1,5 миллиард. Кытайда кырылып калат болчу. Эгер жакшы тартип болбосо. Жакшы мындай столго бир коюп туруп, мен жоопкерчиликти алам, мындай болот деген. Бул Кытай ошол менен жеңип чыкты. Эң саны көп эл 3000ден ашык киши чыгым болду дагы. Азыр мына Уханды ачып коюшту. Жетекчиси да барды Ухангачы. Мактанган Европа эмне болуп атат? Мактанган Америка эмне болуп атат? Америка биринчи орунда азыр. Саны боюнча дагы ооругандардын, өлгөндөрү да боюнча. Биз Кыргызстан, мен кичине айтар элем, биз 1 айдан ашык чыдадык. 1 айдан ашык чыдадык мына. Бул мен теле көрүүчүлөргө да бир кайрылар элем. Эгер ден соолукту ойлосок, даже мамлекеттик экономиканы ойлосок дажычы, эгерчи биз азыр могуну токтотуунун бирден бир жолу бул карантин, тартип, анан чыдашыбыз керек болуп турат. Ансыз эле мен айтар элем. Мына Белоруссияны барып дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму барып текшерди дагылар. Президент Лукашенко айтты, сиз деген срочно карантин, чрезвычайный ситуация положение киргизбесеңиз болбойт силерде деп. Мына 800дөн ашык киши өлүп кетти, миңдеген кишилер ооруп атат деп. Кудайга шүгүр, бизде эми жаман болду, 8 киши өтүп кетти. Анан уже 700дөн ашык киши бүгүнкү данныйларды алсак болуп атат. Анан бул жерде мына карап көрсөк, Кудайдын улуу күнү башталды азыр, орозо. Эл деле базарга барып күнү тамак ичкен жери жок. Бул бир четти айтып көрсөңөр. Майдын 5-ине чейин
майрам иштебейт эч кандай. Билесиздер, 1 май анан бул январда көбүрөөк эс ала берип туруп майга жылдырылган. Андан кийин 9 май болуп атат. Мына коңшу Казакстан 11 нече жылдырды карантиндечи. Коңшу Казакстанда. Россияда азыр эпицентр пикке келе элек. Күндөн күнгө 5 миңден 6 миңден киши, анан өлгөндөр 50 миң, 50, 60, 70 кишилер өлөт. Менин оюмча азыр баары бир 10-уна чейин бир 6 күн иштебегенден кийин, анын үстүнө 6-чы демалыш күндөрдө эстеп десек, экономикабызга деле көп пайда алып келчү жумуш оор жок. Эл кыйналып атат, көчөгө чыккысы келип атат. Бирок ансыз эле азыр тартип бузулуп эстер жүрүшүп атат. Бала чакасы менен кечеге алса мороженое жеп шашпай жүрүшөт. Эми биз жоопкерчиликти сезишибиз керек болуп атпайбы? Жеке эле мен оорусам, менин үй бүлөм ооруйт, кошуна колоңум, жердештерим, туугандарым ооруйт. Значит, мамлекетке мен зыян келтирип атам. Өзүңүз да айтып атасыз. Баланча кишини айыктырыш үчүн 3 миллиондон ашык акча кетип атат. Кайдан таап атабыз? Только жанагы кредиттерден алгандан. Биз баарыбыз ошол мойнубуз килинип атат бул кредиттечи. Өкмөт айласы жок, бюджетке акча түшкөн жери жок. Социалдык проблема бар. Ошол социалдык азыр эптеп чыдап дагы бир 10 күнчү. Ошол аябай муктаж адамдарга түздөн түз жардам кылыш керек. Андан кийин тагы мындай чыдап, тартиптүүлүктү сактап, эшикке чыкпай, эми бир чыдап коелук да. Майрамды жакшы өткөрөлүк, 75 жылдыкты өткөрөлүк, ветерандарга көңүл бөлөлүк, сөзсүз түрдөчү. Анан сиздер да масал элдин акыл эсине жеткиш керек болуп атат. Биз азыр кайра биздин комендант айтып атат, 1-күнүмдүк оокатын кылган кишилерди чыгарыш керек. Анда баарыбыз базарды ачкандан кийин кечирип коюңуздар, азыр чек эле мигранттар эмес. Бизде контактныйларды толук таба элек. Мисалы жана түпкө барган жигит Дааваттан келген. Бусик менен барыптыр, Бишкектен Балыкчыга чейин 15 киши. 15 кишини бирөө табыла элек. Андан ары такси менен барган, алар табыла элек. Кудайым өтүп кетебиз деп үйүнөн дарыланып өтүп кетпеди. Мына кантта бир байчы өтүп кетти, үйүнөн дарыланып аткан. Андай фактылар көп болуп атпайбы? Ала ат башы да күндөн көсүп атат. Менин оюмча 10 күн дагы чыдап койсок болот эле. Бизде телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Мен Сызак районунан Байсал Сайгелда деген кишимин. Мынау узатылыш керекпи деген боюнча менин бир суроом бар да. Ушуну узатпайды, ачыш керек. Ансыз деле бул карантин болгон жерлерден кычык-кычыктан барып, турмуш жүргүзгө көп нерсе керек. Ушу барып эчесе таппай келип, бардыгын ачып, бул азыркы эң бир керектүү убактарда мен суранат элем да, ачыш керек муну. Рахмат, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Биз бул боюнча кардиохирург, медицина илимдеринин доктору, профессор Калдарбек Абдраманов агайдын дагы пикирин укканбыз. Ал Жалал Абадта болгондуктан биздин Жалал Абадтагы кабарчыларыбыз интервью алып салып жиберген. Азыр ошого көңүл бурсак, карантинди узартуу керекпи деген суроого ал кишинин пикири чогуу алып анан. Медицинанын акыбалы өтө начар. Врачтарыбыз даяр эмес. Бизде колубузда иштеткен, мына колубузда маска жок. Болду, башында маска жок болуп калбады. Бул кандай шермендечилик. Эми ушундай акыбалда эгерде жанагындай карантинди токтотуп, элдер көчөгө чыгып баштаса, ошол жанагы биздин белгисиз жүргөн адамдар кайрадан экинчи волна деп айтылат, орусча, вторая волна. Базарга кирип кетсе, биз анда ошондо анык шерменде ошондо болобуз. Ана медик катары мен айтып атам, айтайын дегеним, медиктердин мүмкүнчүлүгү, ресурстарды түгөнүп баратат азырчы. Моралдык ресурс, ушу духовный, жөн адистик эмес, физический санынан эмес, духовный, морально чарчап баратат да врачтар дагы. Анан ошол ооругандардын 3-төн 4-төн 1 бөлүгү врачтар болуп атса, бул дагы көрсөткүч да, буга көңүл маани болуш керек да. Анан ушундай шарттарда биз азыр эл журтка айтып алып, мына жакшы болуп баратат деп айтып алуу бул кооптуу. Мына биз азыр Калдарбек Абдраманов агайдын да пикирин уктук. Сиз дагы, Кубанычбек агай, ошо обсервацияга, чет өлкөдөн келип обсервацияга жатып чыккан адам катары ошол жердеги абал тууралуу, кандай абалда сиз жаттыңыз, кандай тазалык сакталдыбы, дары дармектер берилип атты, каякта жаттыңыз, шарттары кандай экен, ошону айтып берсеңиз.
Биринчиден бизде мамлекеттик массалык каалымат каражаттарында баары жакшы, баары даярдап атканда, бирок эми турмуш көргөзбөдү. Мен деле ошо Германияда дарыланган сол көз менен операция болуп баргам. Анан келе албай Кыргызстан жаап салганда, Кыргызстанга жалгыз эле Аэрофлот учуп калган. Менин билетим жарабай калды, Турция аркылуу алган билетим. Андан кийин Египет аркылуу билет алсам, ал дагы Кыргызстанга ала албай атат деп жаап салды. Анан Штутгарттан уча албай калдым Москвага. Анан поезд менен келдим. Көрүнгөн вокзалдарда жүрдүм. Берлинге келип туруп ошол жерден элчиликке рахмат. Кыргызстандын элчилиги бар жерлерде биздин жарандарды карап атат. Москвадагы элчилик, Стамбулдагы консулство тияк-бияктарчы. Элчилик жок жерде биздин жарандар аябай оор маалда калды. Ошон үчүн баары азыр келгиси келип атат. Биринчиден аларды кыскартты. Бардык жерде мигранттарды кыскартып атат. Жумуш жабылгандан кийин кимди кыскартат, ким төлөйт аларга? Биз алып келишибиз керек да, ал биздин жарандар да. Кантип таштап салабыз? Бирөөнүн бала чакасы бар, ата энеси бар, элди багып аткан, өзүн багып аткан, сомубузду да кармап турган мигранттар канчалык кыйнап жатса. Мен дагы ошол бири болуп калдым ошол жерде. Жана Москвага келип дагы кечке чейин ошол жерде болдук. Келерибиз менен медиктерге рахмат. Аэропорттон жанагы тепловизор менен карады, баары кийинип турат. Мурундан эмен алды дагы бизди обсервацияга алып кетти. Алып кеткенде сразу алып кетиш керек. Тиги жерден кармабаш керек. Мисалы бир Кытайдын автобусуна 35 киши отурдук. Мен Германиядан келатам дедим. Мен четке отурайын, аякта мурун башталган да депчи. Бирок автобусту жаап салып чыгып кетишти. Шофёру да, милиционери да. 35 мүнөт отуруп, терезени эптеп ачат. Ай балдар, бул жерде көпкө чейин боло турган болсок, баарыбыз жугуп калышыбыз керек деп. Мейли, анан милициялар менен алып келишти. Жанагы школа-интернат жаңы автовокзалдын ар жагында биринчи школа-интернатка алып келип жаткызышты. 24 киши бир комнатада жаттык. Мен четинде жатайын балдар дедим. Силер көпчүлүгүңөр Россиядан келатасыңар. Жугуп калбасын силерге, мен да мүмкүн тазамын дедим. Мен да доктордан чыккан. Бирок мен поезд менен келдим, аэропорт вокзалдарда жүрдүм. Анан эң опасный самолет болуп атат. Поезд болуп атат. Германия мисалы бири-биринин шаары менен Берлинден башка самолет учпайт азыр. Бири-бирин токтотуп салган. Автобустар жүрбөйт. Себеби вакуум болуп атат да, кичинекей чакан жерде кондиционер иштеп атат самолетто. Бирөө оорукчал болсо сөзсүз экинчисине жугат. Анан 24 киши жаттык. 3 этаж имараттын бир этажында 24 киши, эркектер өзүнчө 24, аялдар өзүнчө 174 киши ошол жакта жаттык. Анан 8 медицина кызматкерлери бар экен. Алардын 4-өө врач, 3-өө медсестралар, бир уборщица, 107 жей баштаганбыз. Мен түшүнүп атам, өкмөттү күнөөлөй албайм, себеби өкмөттө даярдыгы жок болуп калды. Биринчи жолу ушундай илдет калды. Бирок жана каражаттар кайда кетти, бул экинчи вопрос. Мусорду алып кеткен эч ким жок болуп калды. Бир система болгон жок. Врачтарды да үйлөрүнөн салып келиптир. Мен күнөөлөй албайм врач. Бирөөнөн эме чыкты деп түнүсүн элдин баары психоз болуп атып чыкты. 2 милиционер, алар да жалаңач. Бирөөндө да маска эчтекеси жок. Тамакты да дегенде мындай алып келип берип аткан, кол менен жеп атканбыз. Анан баалы ыйлабас эмчек кайда дейт. Анан эл деген мушташдыгандар да болду, ачыгын айтсак, туалеттин ичинен чуркап келишет, мен ажыратам барып. Мен угуп атты, таанып атты эл, түшүнүп атам аны. Аялдар жуунгандай мүмкүнчүлүгү жок. Ойлоп көрсөңөр, 2 аял боюнда бар экен, 2ден баласы бар экен. Бирөөнүн күйөөсү да жок экен, эми ал кеткенге мүмкүнчүлүгү жок. Анан кичинекей балдар бар, чыгаралы дедик да. А дегенде бир эле штаб болгондон кийин МЧС менен Минздравдын, МВД менен Минздравдын байланышы болбой калды. Тиги балдарды чыгаралы деп мен министр менен да сүйлөштүм, здравоохранение менен. Олар чыгарып ийсе кичинекей балдарга жуккан атат депчи, врачтар сурады. Анан ал милиция чыгарбайт. Мага команда болгон жок дейт. Мындай көрүнүп калды. Бир штабта туруп координация болбой атканынчы. Анан тиги мисалы мусорду МЧС алып кете албайт. Тазалыкта коркот, бул специфический груз деп. Бирөө француз эмеси бар экен, инсульт, обширный инсульт кетти. Аны скорый менен алып кеттик. А берки аялдарды медицина жазып берсе, милициялар чыгара албайт, бизге команда болбосу жок. Мен МВДга чалам, чыгарып койгула эми булар. Аны көргөн аялдардын баары митинг кылды. Скандал болду.
кирип койсун, бир Минздравдан киши барып да телевизордон көп чыгып кетпеди. Мага да таарынышты. 7-нчи этаж ак үйдөн чалып атат. Эми сиз аксакал, ай, силер кызыксыңар дедим. Мен биз бул жерге жаттык, макул. Энен бирок коопсуздук жагы деген баарыбызга тиешелүү болуп атпайбы? Кандай ушундай абалда врачтарды салып бердиңер? Бир капельница койгонго мүмкүнчүлүк жок. 7 болгону термометр бар экен, ошончо кишигечи. Ойлоп көрсөңүз. Бул я не говорю, что одноразовый стакан буларды. Балама чалдым, аялдардын оокаттарынан алып келип бериш керектүүлөрүн депчи. Самсы-памсы, ошол жерден депутат Ормоновго кайрылдым. Рахмат ал. Түн ичинде дагы суу, тигулардын одноразовыйларын алып келип берди. Мындай жерде биригиш керек мүмкүнчүлүктөр. Ана министр барыптыр, чрезвычайный ситуация. Рахмат ушул. Алыстан сүйлөшсөк так айттым, бир холодильник алып келип берчи, врачтар доктурга жок дегенде жана дары-дармегин салып алсын. Врачтар жынаңаш жүрдү. Ачыгын айтыш керек. Ана Минздрав чыгарганы келиптир. Биз көрдүк, Шавазаны чыгар деп кагаз берип атат. Бул киши чыгарбай койсо, муну уволить этип атат деп. Шаваза деген Дунган улутундагы. Ал баягы атасы келгенин ал эл көрүп калыптыр да, ана митинг айт этпеди. Чынын айтканда, анын баласы врачка да кол көтөргөнгө барды. Ал жөткө менден да чоң баласы бар экен. Бер жака чакырып келип тарбиялоого мажбур болдук. Так нельзя же так. Энеңен улуу киши сен кантип кол көтөрөсүң депчи. Врачка деген даже Гитлер аттырчу эмес. Санитарный врачтар келаткан машинелердичи. А эмне үчүн биз ушундай баалабай барктабай келгенбиз? Бул бир чет, экинчиден азыр деле баары жакшы дегенге мына врач аксакал туура айтып атат. Биздики даярдык азыр жок. Мисалы азыр мигранттар келип атабы? 200 киши, 300 киши менен самолетту бир келип атат. Аларды дагы түшүндүрүш керек. Ушунча келдиңер, эми чыдагыла деп бир. 3 жума кармаш керек. Мисалы мен 2 жума обсервациядан чыккандан жалгыз жатмын шаардын четинде. Бир холодильник алдырып алып, үй салып жүрөм ошол жака. Бир плитка алдырып алып, тамак аш алдырып алып. Кой дедим, мен мүмкүн жугузуп келдим. Анан бала бакырама, үй бүлөмө, анан кошуна колоң элге жуккан керек жок. Бул мамлекетке да зыян болуп атат. Биз жана келгендерди сөзсүз түрдө учетко алып, аларды аябай изилдеп карап туруп, таза болгондон кийин, тройной контролдон, ПЦРди өткөргөндөн кийин анан чыгарышыбыз керек. Антпесек биз жеңе албайбыз бул орунучу. Канчыбек агай бул жакта болгон чындыкты айтты. Сиздин пикириңиз ошо чындыкты айтып атабы же медицинанын абалы азыр кандай болуп турат бизде? Даярдык менен тосуп алдыкпы ошол? Бул киши баягы ар дайым эле чындыкты айтып келген киши Кубанычбек Исабекович, тем более ошол обсервациянын ичинен да көрүп келди да. Анан кийин бул коомдук адам катары медицинанын ичин дагы сыртынан дагы көрүп турат да. Ошол убакта башында биздин президент январдын экинчи ярымынан баштап задание берип атты. Бирок ошо аткаруучу бийликтердин кээ бир өкүлдөрү ошо кайдыгерлик мамиле кылып койду да. Ошонун себебинен жанагы азыркы учурдагы жана врачтар дагы толук информация менен камсыз болгон жок. Толук жанагы защитный одеждалары жок болуп калды да. Защитный одеждалары жок дагы тыштан келген биздин жанагындай атуулдарды текшергенге, алардын арасында оорукчандар да бар, ошолорду текшергенге дагы мүмкүнчүлүктөр жок болду. Обсервацияда жаткан жерлерге дагы биздин мүмкүнчүлүгүбүз шарт түзүп бере алган жокпуз да. Ошонун себебинен мына медициналык кызматкерлердин арасында кээ бир оорулардын жугуп калганы болду да. Экинчиси
Биз айтып атабыз, ар бир мындай өзгөчө кырдаал өзүнчө сабак болуш керек да бизгечи. Мисалы 10-жылкы өзгөчө кырдаал эмнеден чыкты? Бул элдин ынтымагы жогунан коңшу менен мушташты. Андан кийин биз түшүнүп калдык, ынтымак элибизде тынччылык керек экен. Азыркы ситуация эмнелерди неметти? Биз өзүбүздүн баягы тазалыгыбызга, личный гигиенабызга кээ бир болбогон шарттарды аркылуу таратканды токтотушубуз керек. Мисалы жөнөкөй эле нерсе, жолугушканда кучакташып, өбүшүп учурашканды токтотуш керек да. Азыр жана Ухан деп атабыз, Уханда чыканагын тийгизет, япондор болсо башын ийкеп же жүгүнүп коюшат. Ушундай бир элементардык таза личный гигиенаны биз сактаган эмеспиз. Мен аны айткан жокмун, баягы ар бир коомдук жерге барганда, жайга барганда келип туруп колуңду тазалап жуу, антисептиктерди колдон, коомдук жерлерге барганда маскаларды тагын. Эгерде кээ бир ооруну сезсеңиз, адам сезет. Ошондо масканы же болбосо үйүңдө болсо үйүңдүн үй бүлөңгө жуктурбогондан аракет кылыш керек деп. Азыр мына Кубанычбек Исабекович айткандай медицинанын кээ бир көйгөйлүү маселелерин көргөзүп койдук. Мына 30 жылдан бери Кыргызстанда бир дагы өзүбүздүн каражатка саламаттык сактоо мекемеси салынган жок. Ошол эле учурда азыркы саламаттык сактоо мекемелеринде салуунун түрлөрү бар. Мына секционный деп атат. Мына Россияда, жаныбызга эле коңшу Казакстанда салып атышат да. Ошонун баардыгы азыркы заманбап баягы талапка неметип атат да. Ошол эле убакта бүгүнкү күндө ошо медициналык кадрлардын акыбалы кандай? Бул маселе дагы бүгүнкү күндө ушул өзгөчө кырдаал убагында өзүнүн баягы жагын көргөздү да. Бирок саламаттык сактоо системасы ошого карабай каармандык менен иш алып барып, иш жүргүзүп, медициналык кызматкерлер баягы согуштагы баатырлардай болуп төшүн ачып алып ошого күрөшүп атты да. Анын жыйынтыгы өзүнчө дагы айтылат деп ойлойм. Бирок мунун сабактарын биз унутпашыбыз керек да. Унутпашыбыз керек дагы ушу саламаттык сактоо системанын материалдык технический базасынан баштап кадрларды даярдоо, кадрларды аларды ушу сактоонун жолдорун дагы ойлонушубуз керек. Андан башка мына билим берүү системасын Кубанычбек Исабекович айтып кетти. Мунун дагы баркын биз ушул карантиндик учурда көрдүк. Балдарды окута албай кыйналбадык. Онлайн режим деп атабыз, да, ал жакшы. Бирок баардык жерде интернет жок да, баардык жерде жанагындай шарттар жок да. Анан бала ошо мугалимдин баркын түшүнүп калдык да азыр дагы. Ошон үчүн бул ар бир өзгөчө кырдаал өзүнчө бир жыйынтыктарды бериш керек дагы. Анан ушу жыйынтыктарды биз унуттурбай, мына азыр биздин Калдырбек Алишерович айтып кетти, экинчи толкун болот деп. Экинчи толкун. Экинчи толкунга даярданышыбыз керек. Мына азыркы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системасы айтып атат, экинчи толкун күзүндө биринчи кезекте ушу балдарды көбүрөөк баягы оорукчан алып келет деп атат. Эми бүгүнкү күндө клиникасын карап көрсөк, балдардын арасындагы оорунун өтүшү дагы көбүнчө мынагу клиникалык симптомдору жок, стертый деп коет да, бескилтинский симптомов деп, ошондой форма көбөйүп атат да. Ал дагы коркунучтап келет. Анан улантпайлы агай. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Алло, мен суроо, саламатсыздар, мен суроо берейин дегем дачы. Бериңиз. Мен ушу карантин узартылсын каалап атам да, азыр кээ бир айтат да, ачсын деп. Мен вообще 1 ай, 2 ай карантин кылсын деп эле ошо, мен оюм ошо, үйдө отурабыз баарыбыз деп. Рахмат. Ден соолугубузга, элибизге карата. Рахмат. Мына айтып атпайбы, төшүн тосуп каармандыкмын деп. Чындыгында баатырлыкты кылышты медицина кызматкерлери. Жана милиция кызматкерлери да боороргудай. Күнбү, түнбү, күн жаап атабы, кар жаады мына бизде делечи. Ошонун баарына чыдап, кээ бири урушуп атат. Аял кишилер дагы машинесинин үстүнө сүйрөгөндөрү болду. Жаман коркуткан, үркүткөндөрү. Ал дагы биздин жарандар да, ал да жыргаган неме кылып, алар дагы ооруп калды мына. Мугалимдерди мына сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Кээ бирлеринин 2-ден 3төн балдары окуйт мектепте. Үйүндө бир компьютер. Мен 7-9дөн болом. Менин айлымда ашып кетсе 10 кишиникинде
интернети бар. Көпчүлүк кишилердикинде жок интернети, компьютерлеричи. Алар кандай окууда болот? Анан бул жерде мугалимдин да баркын түшүнө баштадык. Биз деле кыргыз эли башынан көп эле жамандыктарды өткөргөн. Үркүндө өткөн кылымда эле үркүндө эле карасаңыз, канчасы кырылган Кытайга качып падышалуу Россияга каршы чыкканда. Ата мекендик согуш, экинчи дүйнөлүк согуш, андан кийинки калыбына келтирүү. Эми азыр деле биз пейлибизди, ниетибизди оңдочу маал келди. Жалаң эле өкмөт бийликти жамандай бергенде болбойт. Себеби алар деле аракет кылып атат. Бирок эл сураганга акысы бар. Себеби элден шайлангандан кийин эл сурап алат. Элге жооп бериш керек, таза иштеш керек. Анан тилекке каршы эмки чечен бир өкмөттүн чеке жылтар планын көрө элекпиз. Мисалы, бул коронавирусту кандай чыгарып кетиш керек, чыккандан кийин эмнени алып барыш керек, анан экономика, социалдык алдыганда көтөрүшүбүз керек. Бул темага дагы биз кайрылабыз. Азыр болсо ошо Калдарбек Абдыраманов агайдын дагы бир бизге айткан пикири бар. Азыр элдин баары догурун атпайбы, биз чыдабай калдык депчи. Дарыгерлер болсо андан 2 эсе кыйынчылык тартып атат. Азыркы ошо дарыгерлердин абалы тууралуу айткан сөзүн угуп алалык, андан кийин майгыз туласак. Анан биз болбой эле баягы поликлиникага Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнбөй калдыңыздар окшойт. Мен бир сыйра түшүндүрүп кетейин. Бул жогорудагы сөз сүйлөгөн киши бул журналист Мирбек Айтекеев, учурда Швецияда жашап атат. Азыр дарыгерлер айтат, министрдин орун басары айтып атпайбы, саламаттык сактоо министринин орун басары $3000 бир пациентти дарылоо кетип атат, чыгым деп. Ошого жооп кылып, ошол Мирбек Айтекеевге суроо узаттык элек. Ал болсо канча каражатка дарыланганы тууралуу айтып берди. Бул айтып атат, $15 эле дарыландык, болгону парацетамол ичтик, анан дагы бир дарыны ичтик деп. Азыр ошол тууралуу сөз болду. Эми ошол Мирбектин сөзүн улай биз дагы ошо сизге суроо берели деп турабыз. Негизи бир пациентти болжол менен канча каражатка дарылоого болот? Бүгүнкү эми мен баягы Мирбек жигит болсо, ал өзү как пациент катары айтты да. А мен доктор катары айтайын да, бул жерде коронавирус инфекциясы баардык эле ооруларда эле ар кандай деңгээлде өтөт да. Жеңил формасы бар, жанагы бессимптомный течениясы бар, оор, анан орто оор деп. Анан кийин ар бир возрасттагы адамдарга дагы ар кандай болот да. Жанагы иммунитет дебедиби? Иммунитетине жараша болот да. Эгерде жеңил формасы болсо, ал абсеменение, ошол контагиозный болсо, вирулентный формасы көп, агрессивный формасы жок вирустар менен ооруса, организмдин иммунитети жакшы болсо, ага жанагындай противовирусный препараттарды там башка жанагы ошол жалпы эле организмин жакшыртуучу жанагындай симптоматический дарылар менен дарыласа болот. Биздин баягы оор учурунда, анда уже оор учурунда бул жерде жанагы противовирусный препараттардан башка алардын баардыгы бизде жок, кымбат. Андан башка ал жерде сөзсүз бактериальный инфекция кошулуп кетет да. Пневмония болот. Пневмония болгондон кийин анын жүрөгүнө дагы, анын башка органдарындагы ошо поражать этет да. Анан ошолордун баарын комплексине дарылаганда көп каражат кетет да. Бүгүнкү биздин задача ошол эртерээк диагноз болсо оорулуу, эртерээк ал медициналык кызматка кайрылса, эртерээк дарылоону баштаса, ошончолук жеңил өтөт да. Мына экинчи толкунга деп айтпадык, жана мен баштап келип токтотуп калдык. Экинчи толкун болот. Бул бүгүнкү күндө ал жөнүндө бүт саламаттык сактоо уюмдары абдан катуу айтып баштады да. Качып кутулууга мүмкүн эмеспи? Бирок ошого кандай даярдык болот ар бир өлкөдө? Ошого даярдыкты бүгүн биз башташыбыз керек да. Бүгүнтөн баштап башташыбыз керек. Өзгөчө мынагы жанагы айтпадым башындачы, экинчи толкунду көбүнчө балдардын арасында көбүрөөк ооруйт деген прогноз бар, айтып атышат да. Ошо балдарды мына эн аталарга кайрылып кетким келет да. Жайкы мезгилде алардын иммунитетин көтөрүш керек да. Эгерде алардын көйгөйлүү оорулары болсо, эн аталарчы,
ошонун баардыгын үй бүлөлүк дарыгерлер менен ошо көйгөйлүү ооруларынан айыктырууга аракет кылыш керек да. Иммунитетин, анын ден соолугун чыңдоого аракет кылыш керек да. Анткени бала ооруп келсе, ал сөзсүз сен атасына жуктурат. Бул цепный реакция болуп кетиши мүмкүн да. Андан башка дагы биздин саламаттык сактоо системасында үй бүлөлүк дарыгерлер менен жергиликтүү бийликтер менен бирге бүгүнкү күндө ошо бат-бат ооруучу, иммунитети начар, көйгөйлүү оорулар бар. Анан кийин жанагы жакыр жашаган үй бүлөлөрдөгү балдардын учетторун алып, ошолорго жардам берүүнү ушул келген жайкайларда күчөтүшүбүз керек да. Мисалы кандай кылып иммунитетти жогорулатса болот, кеңеш да берип кетсеңиз. Анын жөнөкөй эле немеси да, вот ар бир режим менен жүрүш керек да. Режим менен. Биринчи жанагы өздүк гигиена деп атпайлыбы? Ошол нерсени сакташ керек. Баягы коомдук жерлерге барганда келгенден кийин бул ушул коронавирустун инфекциянын пандемия учурунда биз тазалыктын баркын түшүнө баштадык да. Ошону унутпаш керек да. Өздүк гигиенаны, андан кийин өзүнүн денесин чыңдоо боюнча убагында тамактануу, убагында эс алуу, убагында баягы жашаган жерин проветривать этип, шамалдандырып, ушундай бир жалпы баягы адамдын денесине керектүү чыңдоочу немелерди күчөтүш керек да. Кудайга шүгүр, мына жер жемиштер бышып калды. Ошол жер жемиштерди туура колдонуш керек. Жанагындай көйгөйлүү оорулар бар болсо, аларды жергиликтүү менен бирге балдар лагерлерине алып барып чыңдаш керек. Спорт менен займаштар эткенди баягы ордуна коюшубуз керек да. Эми бул кыска баягы убакытта ошол иммунитетти кантип көтөрүү тууралуу эми баарын айтып жетишпейбиз. Мисалы кээ бир жерлерде, мисалы мен өзүм мисалы азыр коронавирус менен ооруган инфекцияларга бээринин сүтүн рекомендация сунуштап атабыз да. Бул илгертен бери ата бабасынан бери келаткан иммунитетти көтөрүүчү, баягы аз кандуулукту жеңүүчү, жана өпкө оорулардын кээ бир түрлөрүндө чоң жардам берүүчү нерсе да. Ошолорго жайлоого алып чыгып, жакшы тамактандырып, жанагы айтып аткан шорпо берип дейбизби, шорпо күндө бере албасак дагы, балким ошондой арзаныраак болгон, бирок ден соолук абдан пайдалуу нерселердин баардыгын күчөтүшүбүз керек да. Бизде телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Бишкек шаары Абдыкадырова Гүлзина. Менин суроом моуреки азыр интернетте чыгып атпайбы эмелерде, ушу ар бир үйдө кыдырып тест алат депчи. Бирок коркунучтуу да, биз ар кандай үйлөргө кирип келет, алар кандай жугузат. Биз ушуга колтонуп атабыз да, ушул суроо. Анан айта кетейин дегеним, ушул эмени улатыш керек, себеби моурек отурган бир айыбыз текке кетет. Дагы бир айта кетчү нерсе, биздин бийликтин салакылыгынан жанакындай умрага, дабатка жибергендиктен ушинтип элге жайылып кетти. Ошо Тажикстан менен түркмөндөрдөн айырма калып калдык да. Ушуну улатыш керек карантинде. Антпесе биз отурган моуреки бир айдан ашык убактыбыз текке кетти. Рахмат. Рахмат. Сиз дагы Казакстан 11-не чейин узартты. Өзбекстан дагы узартып атат. Кече бул Тажикстанга дагы воз келди, Түркмөнстанга, алар дагы изчетип атат. Биз мисалы 10-на чейин узартсак, биз 6 күн баары иштебейт экенбиз. 5 күндө деле кыйратып иштей албайбыз. Бул өзүке да туура айтып атат. Биз ушу дагы бир чыдап койбойлу мындайчы. Анан балдарды делечи үйдөн иммунитетин көтөрүш үчүн мен мисалы күндө физкультура кылып атам. Эртең менен да кечинде дагы 5 этаж үйдө жашайбыз. Ошо бул киши туура айтып атат. Эшикке чыгып киргенде дагы колуңар менен ручканы кармабагыла, тигүү кармабагыла деп жанагы мээлей менен кийип чыгып антисептик менен обработка кылып атабыз. Бул бир чети бизди тазалыкка да үйрөтүп койду. Бул коронавирустун жакшы жактарын да алышыбыз керек болуп атат. Биз тазалык үйрөнүшүбүз керек. Шаарды карасаңыз таптаза болуп калды. Мусорлор кыткан эч ким жок. Сезип калдык, бул бизге керек экен депчи. Нандын баркын биле баштадык. Мугалимдердин баркын биле баштадык. Врачтардыкын биле баштадык. Муну жакшы жагын көрүп алышыбыз керек. Андан кийин кечирип коюңуздар, биз поэтапный деген өкмөттүн сиз уктуңузбу, мен уга элекмин. Кайсында биринчи этап, кайсы экинчи, үчүнчү экенинчи. Азыр элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсө эл түшүнөт. Мына бул кишилер деле көрүүчүлөр айтып атпайбы?
ошонун акырынан эмес азыркы айтып, эгер онун да ачыла турган болсок биринчи этап момун болот. Эгер азыр сразу школдор менен садиктер ачылып кетсе, балдар үйүңдө соо балдарың барса дагы тияктан орукчалык болсо эмне болот? Жекелей билең эмес бүт садик школду жабылат, кайратчы. Жанагы муну айтып атат, бул киши туура айтып атат. Бизде акыркы 10 жылда бир больница курулган жок. Акыркы 10 жылда 1200 мечит курулду. Мен деле Кулай деген кишимин. Жакшы жагын акыркы 30 жылда да, акыркы 30 жылда муну көрүш керек, муну деле бул керек. Бирок ошол эле умрага барып келген кишилер мен тазамын деп келип туруп элдин баарына жугузду. Оозуна түкүрүп тиги буларды кылып мен ажы болдум деп элечи. Жанагы дааватчылар дагы айтпайбы ким менен каттышты, кимдикине барганынчы. Анан ал жайылып кетпеди муна. Азыркыга чейин табылбай атпайбы? Контактныйчылар 7100 деп айтылып аткан. Азыркы цифрасын билбейм канчасы. Эми биздин жана келген мигранттар азыр 7000ге жакын очередке туруп атат. Алар келген сайын алардын ичинен чыгып атпайбы, бирөө даман эмес. Аларды дагы сөзсүз жаткызыш керек да, 3 жума кармаш керек. Кээ бир айтып атат 4 жумадан кийин билинет экен деп. Мына врачыбыз айтып атат, скрытный формалары бар экен депчи. Баары бир айыккан киши деле ал баары бир носитель болуп эсептейт турбайбы? Анан муну деген аягына чейин азыр вакцина ойлоп таппагандан кийин биз дагы бир 10 күн чыдап эле коелучу деп мен сунуш айтар элем да. Мына азыр ошо биз айтып атабыз, карантиндин бүтөрүнө дагы бир 2 күн калды. Бирок ошол эле учурда элди кармоого мүмкүн болбой калыптыр да. Мисалы кечеги күнү биздин кабарчыларыбыз базарга барып, ошол жакта кандай абал экен деп байкашса, ал жакта элдин баары жакшынакай эле басып жүрүшөт, соода кылып жүрүшөт, эч кандай маскасы жок, колуна колгап кийбей туруп эле камырды кармап ошо тамак даярдап берип аткан. Ошол материалды көрүп анан маегибизди улантсак. Кыргызстанда коронавирус илдетине байланыштуу өзгөчө абал киргенден тарта жарандардын көчөгө бейчеки чыгуусуна чектөө киргизилген. Үйдөн себепсиз чыккандарга айыппул салынаары да айтылган. Бирок карантиндик мезгилдин бүтүшүн күткөн жок. Анткени өз алдынча жумушка чыккандар алар базарлар, чач тараштар, ашканалар, унаа токтотуучу жайлар кадимкидей иштеп, кардарларды кабыл алууда. Мындай башаламандыкты көзөмөлгө алган эч ким жок. Бүгүн эле келдим. Бүгүн ачык иштеп атасыздар. Жок, официально. Клиент попросили вот. Клиенттер чалганды деп билесизби? Мына азыр стоянщиктердин баары чыгып алыптыр. Мына даана ушу жугуштуу эмелердин баары ушулардан кетиши мүмкүн да. Сиздер иштеп атасыздарбы? Биз парадан карап атабыз, парадактарды. Формаңызды азыр эле чечип койдуңуз го жана иштеп атасызбы? Мен жакшы. Мына бияк бонду койгондорун карап атабыз. Кирип чалып. Сиз негизи иштешиңиз керек беле ушундай кыйналда? Жок, бияк парадак кылып, бияк парадак кылып атпайт. Ачык жерде бирок байке. Жок, навоз работает. Навоз болгоңуз менен эшигиңиз ачык болуп турбайбы? Просто жөнү ачык койдук, все. Бул жерде бир киши тамактанганы көрүнүп турат го столдун үстүндө. Только навоз работает. Вот девушка, только навоз, одна девушка только работает. Тазалыктар сакталган эмеспи бул жерде? Жеринде 2 күн эле болду ачканбыз. Жарым элди камап койгон, жарым эл свободно иштеп жүрөт. Болбойт го мындай комендант эле туура чечим кабыл алса болот. Өкмөт элди да ойлош керек, эл аябай кыйналып атат. Кыйналган элдер аябай кыйналып атат. Бир ай деди, анан жарым ай деди, эми 2 ай, эми айдын ортосу, анан айдын аягы дейт. Элдер көтөрүлүп чыгабыз да эсиге мындай. Ушу айдын аягына чейин эмес, биз көтөрүлүп чыгабыз дейт баардык. Тээ жакта вешеойлор деле жашагысы келет да, биз продуктога Кудайга шүгүр биз жашап атабыз, эттеп сатып атабыз, келип атат. Ачкачылыктан анан чыгат да кырып. Эми кичинеден мончону иштетип, парикмахерскаяны иштетип, мындай кичинеден кошуш керек да. Эл деген кыйналып кетти уже. Эреже бузуп сулуулук салонунда жүрөт дегендердин арасында вице-премьер-министр Аида Исмаилова да бар. Социалдык тармакта талкууга калып, бирок Исмаилова сулуулук салонго барбагандыгын билдирген. Деген менен салондун алдында токтоп турган унаасы Карчек сайтынан текшергенде вице-премьер-министрге таандык экендиги аныкталган. Өзгөчө абал бир гана карапайым адамдарга айып салып, аларды үйдө кармаганга арналган сыяктуу. Ал эми чоңдор
өзгөчө абалдын эрежелерин сактабайт дешет адистер. Эми мамлекеттик башкаруучулар ошон үчүн башкаруучулар да. Кандай жүрсөм өзүм билем дегендей. Анткени алар деген өздөрү мыйзамдын башында отуруп алган. Өздөрү мыйзамды кандай кааласа ошондой түшүнө берет. Аларга өздөрүнө мыйзам жок. Ал эми калган карапайым эл болсо, мыйзамга деген жооп бериш керек. Ошон үчүн булардын деген азыркы мамлекеттик башкаруу системасы ошондой болуп калган. Өзгөчө абал учурунда 25 марттан бүгүнкү күнгө чейин 3582 бузуу катталган. Алардын ичинен коменданттык саат ичинде милиция кызматкерлерин сабаган учурда катталып, ал кое берилген. Сапар Акунбеков, Инсан Бакиров, 7-канал, Бишкек. Мына азыр өзүбүздөр күбө болдук. Эл чындыгында эле кыйналып атканын билдирип атышат да. Эми азыр көпчүлүгүндө эле кризис болуп атат. Ушул кырдаалдан чыгыш үчүн өкмөткө, биздин аткаминерлерге кандай кеңеш берет элеңиздер? Эми эмнеден башташ керек ишти? Биринчи теледен көргөзгөндөй өзүнөн башташ керек. Бийликтегилерчи үлгү болуш керек да. Элдин кечирип коюңуздар, могу өзгөчө могу абалда, оор абалда билинип калды. Бийлик менен жөнөкөй элдин ажырымы аябай кетти. Ишенбөөчүлүк күндөн көбөйүп атат. Анан башка жагын алсак, биздин пейилибиз, ниетибизде оңолчу маал келген. Биз жалаң эле жаманды айта берсек, жакшы кыргыз да калбай баратат. Мисалы, милицияларга эле кол көтөрбөй, врачтардын канчасын сабашты эле. Скорый помощьту көңтөрүп салганга чейин барышпады беле. Эми кайра бир нерсе болсо милиция чакырабыз, бир нерсе болсо доктурга чакырабыз. Биздин аң сезимибиз дагы ойгонбойлу. Урматтуу мен кыргыз элим, биз ойлонолук, ойгонолук азырчы. Себеби бул оор илдетти баарыбыз биримдикте, ынтымакта, анан өтө тартип менен жеңбесек кандай болот? Азыр коменданттык саат бүтө электе эле тиги мына лапша чоюп атышпайбы? Ал ошо колу менен кесме жасап аткан киши тазабы, таза эмеспи, ким билет анычы? Ким ачты мындай? Коменданттык саатты эч ким ат менен кылган эмес, мына 30-на чейинчи. Биз өзүбүз башкарып атпайбыз. Жана вице-премьер баш болуп жыбын айдап алып туруп тиги сулук салонунда жүрсөчү мындай. Анан ал кишини көргөн киши эмне дейт? Башканы жасабай коебу? Бул бир жагы. Экинчиден, азыр мында даже экономикалык жагын ойлоп көрсөк, 10 күнгө узартылган күндө дагычы биз экономикабызга көбүрөөк пайда алып келебиз, чем ошо дагы бир 200 кишини дарылганга карагандачы. Ал 200 кишинин дагы үй бүлөсү, тууган тушкандардын баары жатат андан кийин дагычы. Ойлоп көрсөңүз. Анан биз кичине аягына чейин ишеним менен кетпейли. Бүттү, бизде от тыйылып баратат дегенчи. Азыр болсо башыбыз маң болуп атат. Врачтар айтып атат, муну кылалык дейт. Бул жетишпейт дейт. А биз болсо ачып ийелик деп атабыз. Ачып ийсек, эртең сөзсүз түрдө массалык оорулар, илдет көбөйүп кетиши мүмкүн. Кантип анан тыйылат? Базардын бирөө эле иштесе азыр эмне менен бүтөт? Ким барып, ким коюп атат? Ким билет анын баарын санагындайчы? Мисалы, самолет менен келген кишилерди эсептесе болот. Аларды сразу аэропорттон түшөрү менен тиги обсервацияга алып барып, жакшы учетко коюп туруп, андан кийин карантинге жаткызгандайчы. Мен деле кыйналып атам, сиз деле кыйналып атасыз. Бирок кечке эле кыйналуу, даректүү жардам керек азыр. Даректүү материалдык жана тамак аштарды жеткизип бериш керек. Өзгөчө оорулууларга, жанагы согуштун ардагерлерине анан жакшылыктарды кайтып, анан бирок элди да даярдайлык 10 күндүн ичинде. Кийинки этап монда болот, андан кийинки этапында болот. Тартипти сактабасак, азыркындай боло берсе, биз элибиздин жарымы ооруса эмне болобуз андан кийинчи? Даже ошол этаптарды өткөндөн кийин дагы мисалы ат башыдан кантип карантинде снимать этесиздер? Болбойт да. Башка маселе бизде кандай мамлекеттикке мен үндөйбүз. Муну мисалы мурун 10 сомдон эле, андан 5 сомдон, андан кийин канчага чейин 60-70ке чейин. Кечээ бир тигүүчү айтат, муну мен 17 сомдон алгам дейт. Бир эмесин 27 сомдон азыр чыккан дейт, 17 сомдон бар. 2 метр, 1 метр. Мындан канча чыгат? Мындан. Эмне үчүн биздин тигүүчүлөрдү биз өкмөт аларды иштеткен жокпуз, жаап салдык. Керектүү спецовкаларды врачтарга тиктисек болот эле. Азыр деле аларды ачып, текшерип турупчу, мындай керектүү нерсе. Пусть экспортко тиксин. Россия, Казакстанга тиксин, Өзбекстанга тигип туруп сатсын. Пайда да түшөт, анча-мынча кишилерди иштетсе болот, бүгүнкү керектүүлөрдүчү.
Ансыз болбойт да. Мына шаарды көрктөндүрүү, тазалоо, асфальттарды оңдоо, тигилар иштете берсек болот, поэтапно кылыпчы. Бирок эң негизги биздин элдин ден соолугу болгондон кийин, ушуну аягына чейин чыгарып койсогандан кийин тынч мектепке барабызбы, жумушка барабызбы, жакшыраак болот эле да. Ушул тапта бизди социалдык тармактарда дагы көрүп жатышат, YouTube'да жана Facebook'та. Азыр ал жакта абдан кызуу талкуу болуп атыптыр. Мен алардын айрымдарын сиздерге да окуп коеюн деп чечтим. Айзада Аттокурова аттуу адам айым жазыптыр. Элдин абалы оор, эч кандай помощь берилген жок дейт. Дамира Маматкулова жазыптыр. Эл ишенбейт да, ачык көрсөтпөсөңөр, ачык көрсөтүш керек, оорунун уяты жок дейт. Али Коюлчиев жазыптыр. Силер айлыгыңарды алып чыдап деп оңой айтканга, айлыгы жоктор не болобуз дейт. Салия Дакулова, жок дегенде 10 майга чейин узартыш керек. Дамира Алдаярова, Москва караган жок дейт. Москвадан жазып атса керек. Бурул Ажыкулова, ооругандар кандай акыбалда, эмне көрсөтпөйсүңөр? Элдер догурунбай эле чыдабай калды дейт. Бактыгүл Арыкова, оору каптап кетсе өкүнүп калабыз, отура туралы дейт. Ушундай пикирлер абдан көп болуп турат. Эми биздин дагы көрсөтүүбүз соңуна чыгайын деп калды. Жыйынтыктоочу оюңуздарды айтып кетсеңиздер, эми биз кандай кадамдарга барышыбыз керек, эмне болсок ушу кырдаалдан оңоюраак чыгып кетебиз деген. Ар бир кооптуу мезгилдин өзүнүн сабактары болот да. Биз ошолордун жыйынтыктарын унутпасак да, мунуга азыркы ушул кооптуу мезгилде өздүк гигиенанын эрежелерин, коомдук жерлерге барганда өздүк сактануучу маска дейбизби, дегендей мындайлардын баардыгын сакташ керек экенин билип атабыз да. Мына азыр эми жай мезгили келатат. Ушуну унутпай, Кубанычбек Изабекович айткандай, азыр биз тазалыкка дагы көңүл бурушубуз керек да. Ал баягы тазалыгы жок болсо, эртең баягы инфекциялык оорулар күчөйт да. Биз ошон үчүн ар бир мындайдан биринчи жыйынтыктарын жоготуп албайлы кийинки кадамдарыбызда ошолорду кайра күчөтүп иштетишибиз керек дагы. Анан кийин кийинки боло турганга ар бир мекеменин, ар бир системанын өзүнүн стратегиялык максаттары болуш керек да. Ошол максаттарды аткарганга аракет кылышыбыз керек да. Хаос менен жүрө берсек, бүгүнкү күндө биз кайра мурунку состояниябызга келебиз да. Азыркы айтып аткандай тартип керек да. Ички тартип керек, сырткы тартип керек. Өздүк гигиенаны сакташыбыз керек. Эпид ситуацияны өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Анан стратегический жанагы биздин экономиканы формировать эткенби, ден соолукка стратегический керектүү нерселердин баардыгын келечекте ойго алып иштешибиз керек да. Элибиздин өнүгүшүн камсыздашыбыз керек да. Баардыгыбызга ден соолук, ушул баледен тезирээк кутулалы барыбыз. Биздин кыска убактыбыз калыптыр. Сиз дагы элибизге биринчи ден соолук каалагым келет. Ден соолук, анан келечегибизди ойлосок, бул индеттен оңураак чыгалык десек, врачтардын айтканын угалык. Бийлик жагабы жакпайбы, алардын айтканын угалык. Тартипти сактайлык, биримдикте ынтымакта бул индеттен чыгалык. Бийликке кайрылар элем, ачык айрым, канча гранттар келди, канча бюджеттен кайда акча бөлүндү, канча фонддордон ким эмне кылды, ошолордун ачык айрым чыгарса, элди дагы ар кандай жаман ойлорго түрткү кылбайчы. Моунчасы тиге кетти, мунчасы бөгө кетти депчи. Анан элге да убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан эми чыдайлык да туугандар, эптеп чыдайлык. Эми бул дүйнө жүзү, жеке эле Кыргызстан, бүткүл дүйнө ушундан жапа чегип атат. Биrdikte bir жакадан баш чыгарып, bir жеңден кол чыгарып, ынтымакта, тартиптүүлүктө бул жаман илдеттен чыгалыкта келечегибизди ойлоп, эмгек кылалык баарыбыз. Ошого чакырар элем мен кыргыз элин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Чындыгында биз деле ошо ачыктыкты талап кылып жатабыз. Тиешелүү аткан нерлерди түз эфирге чакырып, ошо болгон маалыматты алалык десек, көбүнчөсү жабык болуп атат. Биз бул темага дагы көп кайрылабыз алдыдагы көрсөтүүлөрүбүздө. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Бүгүнкү меймандарыбызды дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков болду жана Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев болду. Убактыңыздарды бөлүп биздин түз эфирибизге келип маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Biz